Ассаламу алейкум достор, жана ошондой эле биздин каналдын катталуучулары, көрөрмандар, спорт сүйүүчүлөрү. Бүгүн биз Токмок шаарындабыз. Мынакей азыр Токмок шаарына баратабыз. Бардык спорт сүйүүчүлөр, ошо биздин көрөрмандарыбыз көп сурап калышат, кайсы жактан баштагансыз, эмне болуп баштадыңыз эле деп жакшы кызыктуу жана ошондой эле ойго сала турган суроолорду берип келишет. Бүгүн ошолорго чакан жооп кылып, мен өзүмдүн биринчи ирет баштаган спорттук кадамымды ошо Токмок шаарынан баштаганбыз. Токмок шаарында окууну бүтүп келип, 9-класста бүтүп келип, бул жака техникалык колледжге тапшырганбыз. Ошол жактан келип, анан спортко болгон сүйүү сарзып, себептери бар. Ал себептери дагы эмне болгон десеңиздер, азыр агайыбыз дагы айтып берет. Жана ошондой эле бизге түрткү болгон инсандар да бар. Ошол себептер менен келип калат го. Ыйманга деле себеп менен келесиң деген сыяктуу. Мынакей азыр Токмок шаарына келдик. Мынакей всегда бул жерлер эми өзү Токмок кичинекей шаар болгондуктан аркы баштан берки башына жөө эле басып өтөсүң. Анан аябай бир жан тынч эмес бул жактан. Токмок деп эле аты эле айтып турбайбы, Токмок. Бияктан ызы чолосуң, урушасың, талашасың. Чыныгы эркектин күндөрүн ушул жактан көрөсүң. Көргөнбүз десек жаңылышпайбыз бала кезде. Кыргызстанда 70тен ашуун, именно могу Токмокто 70тен ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Өзбек, кыргыз, таджик, дунган, эми жана башка улуттар дегеним. Самолет деген район. Биз ушул райондордо жашадык. Самолетубуз бар болчу. Оғыл район, центральный борборду көчө, Ленин көчөсү. Бул жерде аянты бар. Токмок шаарынын борбордук аянты, площадь. Бул жер болсо эс алуу паркы. Студенттик күндөрүбүздүн жана ошондой эле спорттук карьерабыздын биринчи күндөрү ушул шаарда башталган. Бул жакта көпчүлүктүн суроо талабы менен биз 8 жыл мурда спорттук карьерабызды так эле ушул шаардан, ушул жерден, ушул турган жерибизде жаңыдан баштадык десек, биз жаңылышпайбыз. Себеп дегенде биринчи жолу студенттик болуп ушул шаарга келгенбиз. Жана ошондой эле бул үйдү көрдүңүздөрбү? Мен биринчи ирет агамдын үйүнө келип, студенттик жашоомду ушул жерден өткөргөнбүз. Жана ошондой эле азыр биз жаңы баштаганда спорт залыбызга азыр бармакчыбыз. Кайсы жерден баштап, ким деген агай, эмне болгон агай, жана ошондой эле кандай балдар менен машыкканыбызды көрөсүздөр. Анда эмесе кеттик анда. Кüm жасалыктар кандай? Өзүңүз кандайсыз? Бул бизден бирге машыккан инелерибиздин бири болот. Кичинекей кезинде, кичинекей бала. Ал сүрөттөр бар болсо керек. Ичте болбосо өзүнүн тарыхынан алып беребиз да. Мынакей ушул жерден могу школдо спорт школ. Ушул жерде биринчи жолу баштаганбыз. Ал кезде мондай тозулган эмес болчу. Тигинтип жаркырап айнектер да коюлган эмес, эски айнектер. Ушундай абал болчу. Ассаламу алейкум агай, кандайсыз? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз кандай? Жакшыбы? Жакшы турасыздарбы? Мынакей биздин биринчи жолу мынакей агайыбыз ушул спортко үндөгөн, жол көргөзгөн киши ушул болот. Күйкеев Азиз агайыбыз оор атлетика боюнча ветерандар арасында дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону десек дагы биз жаңылбайбыз. Мынакей ушул жерде агай менен биргеликте биринчи жолу келгенде аксаңдап балдагыбыз менен ушул жерге келгенбиз. Бутубуздун
Эми баарыбызга ден соолук керек экен, ден соолукту чыңдоо максатында ушул жерге келип, ушул агай менен биргеликте агайыбыз бизге жардам берген. Жүрүңүздөр анда. Мынакей азыр спорт школабыз, спорт зал. Мынакей. Мына достор, көргүлө. Ушул спорт залда, мына могу залда чыныгы чемпиондор, чындыгы оор атлетика ушул жерден бизде башталган. Салам алейкум, кандайсыңар? Салам алейкум. Салам алейкум, кандайсыңар? Жакшыбы? Мынакей агай биз эми келдик, ушул өзүбүздүн биринчи жолу машыгып кеткен жерибизде спорт баягы бизде көптөгөн эми спорт сүйүүчүлөр бар, көрүүчүлөр бар. Анан кызыктар болот да. Кандай кылып, каяктан баштадыңыз деген суроолор көп келет. Анан биз албетте биринчи ирет сиз менен баштаган күндөрүбүздү бүт бардыгын эсте калды, көп нерселердин бардыгын биз ушул жерден баштадык десек болот. Анткени спортко болгон сүйүү, арзуубуз мынакей ушул азиз агайыбыз жол көргөзүп, ушу кадамдар жана ошондой эле чоң спортто кандай кыйынчылыктар боло турганын агайыбыз түшүндүрүп берген. Келдибек эми биринчи жолу келгенде мына ушул залга келип, ушул бурушта, ушул помостто жаңы өзүнүн штангага болгон дилгирлик нерсеңди баштаган. Баштагансың ушул жерде техникумга жаңы тапшырып келип, андай балдар көп келип арасында өзүңө кызыгың, штангага болгон кызыгыңды сразу жактырып, ушул менен тренировкаңды күнүгө келип, күнүгө баштап, өзүңдүн эмгегиң менен, өзүңдүн ушул спортко болгон кызыгың менен келгенсиң да. Бул айылдык бала экен, кандай жакшы данный бар экен деп карап турсам, көрсө өзүмдүн эле жердешим экенсиң, каармандык. Ал менен да таанышып, ошол менен жакшы, Кудай буйрса, ошол жылдары жакшы ийгиликтерге жетиштик. Республиканын өспүрүмдөр арасындагы биринчиликтерге катыштым, Токмоктун биринчилигине катыштым. Бул жерде Анвар Омурканов өзү келип тапшырып бул жерде билесиң да. Жакшы балдар ушул залда, өзүбүзчө кичинекей зал болсо дагы Токмоктун биринчилигин өткөрчүбүз, залдын биринчилигин өткөрчүбүз. Анан кийин барып Кыргызстан биринчилигине катышыбыз. Кыргызстан биринчилигине Бишкекте, Ошто болгон биринчиликтерде жакшы ийгиликтерге жетиштиң. Кудай буйрса, ошол спорт боюнча 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде жакшы ийгиликтерге жетишкенден кийин өзүңдүн мындай сунушуң болду. Ушул спорт менен эле кетейин агай. Борбор жака барайын деген сунушуң болду өзүңдүн. Мен колдодум. Ошо менен Наркөстө ошо спорт тармагына кеттиң. Мынакей достор, бул чындыкка дал келген нерсе. Биз жөнүндө башка бирөө айтып берген болсо, анан кийин адамдардын дагы бир кызыгуусу артып, жакшы бир ойлор пайда болот деген ишеничтебиз да. Ушул жерге келгенде, мынакей могу жерде деле абалды көрүп атасыңар. Ушул абалда могу жалгыз эле анда биз жаңы баштап атканда бир эле помост болчу, ушул тетик эски помост болсо керек эле. Ушул помост. Эски помостто ушул жерде 2 штангабыз бар. Бирөөсү болсо чында эле баягы керектүү, олимпийский болсо экинчиси бир кичинекей слабыйраак штанга болчу, ошого карабай. Мондай абалда азыркы суукту көрүп атасыңар. Ушундай эле абалда дайыма биз балдар менен биргеликте, иничек достор менен биргеликте ушул жерде аракетибизди кылып келгенбиз. Спортко келгенсиңер. Чоң спорт ушул кичинекей жерден башталган. Ушул жерден башталган. Балдардын бардыгы азыр көрүп аткандай эле. Биз оор атлетика менен биринчи баштаганбыз, достор. Мынакей азыр инилерибиз көргөзүп берсин, кандай кылып. Кана бир талчок көргөзүп берип кой, талчокту. Оор атлетика мынакей ушундай. Ондай абалда мурда ушинтип биз штанга көтөрсөк. Жаңы келип аткан экен, Азыр биринчи разряд кандидат мастер спортко дилгир балдар булар. Жакын. Армиядан жаңы келди бул балабыз. Армияны бүтүп келди. Армияда да
жетишкендиктерде жакшы жетишкендиктерде ошол спортту калтырбап, штанганы калтырбап ошо 1 жыл бою Советский деген жигитибиз. Руслан Советский. Жакшы, мынакей ушул эле штангаларды, ушул эле жерден биз машыктык, биздин убагыбызда жанагы Сергей Долголев деген здоровый досубуз жүрбөйбү, халк мутант, ошол досубуз да ушул залдан чыккан, ушул жерде машыккан. Дагы Паша деген жигит бар эле, орус жигиттер. Козлов Паша, азыр ошо Калининградда ушул спорт тармагында иштейт, ал дагы саламын үзбөй берип турат, саламын бияка келейин деген көзү төрт. Бирок эми алыстан болсо да биз менен байлашты үзбөй турат. Эң сонун, жакшы балдарыбыз бар. Мына ушундай абалда эле достор, ушундай эле абалда дүйнөнүн чемпиону болушка кооздуктун жана аябай көп деле мүмкүнчүлүктүн кереги жок негизи. Эң башкысы спортко болгон сүйүүң, кызыгууң жана ошондой күчтүү тренер болсо, сен дүйнөнү багындырасың. Ал эми агай өзү жөнүндө деле көп тарыхы бар. Агайдын тарыхын айтсак 1,5 саатка эфир созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сиздин немелериңиз барбы агай? Ийгиликтериңиз? Меники Ийгиликтериңиздин немелери барбы, жокпу деген? Бул залга алып келген жокпуз, эми үйдө. Үйдөн. Сизде өзүңүз деле бир кичинекей салмак менен бир мастер-класс көргөзүп бербейсизби? Мынакей азыр агайыбыз кандай алып бизге көргөзгөн? Бир 50 килограмм же эмеге коюп коелу, кичирээк эле. 50 килограмм салмакка мынакей азыр агайыбыз бизге кандай алып көргөзүп берген? Жашыңыз канчада болуп калды агай? Жашы 58 агайыбыз. Мынакей карагыла. Дайыма биз суктануу менен, дайыма биз ушундай күч кубат алып, анан кийин карай турган агайыбыз ошол да. Мынакей. Байкадыңар да, жап-жаш жигит. Спорт мынакей эч качан тарытпайт. Талчокту бир көргөзүп коюңуз агай. Бул жерде ал салмак 50 килограмм болот. Вот, байкадыңар да. Көрдүңөрбү? Улуу урматтуу биздин 30-тан жаңы эле ашып аткан жигиттер, 30-тан жаңы эле ашып 34-40-ка чыгып калган жигиттер, спорт сүйүүчүлөр, спортко кызыккандар, байкадыңар да. Спорт деген нерсе бул өмүр бою ден соолук болуп, калкан болуп, жана ошондой тирек болуп келе турган нерсе. Биздин агайыбызды көрүп атасыңарбы? Кандай физикалык формада турган, без разминки туруп эле мону 50-нү көтөрүп салып атат. 50 килограммды кунду көтөрө аласыңарбы? 35-40 жаштагы мужиктер мындай айтканда эч ким көтөрө албайт. Бул суукту көрүп атасыңар? Байкадыңарбы? Ушундай абалда агайыбыз Союз убагында сиздер айтып берди белеңиздер, билесизби? Кичинекей кезде бизге ушундай бир күч кубат берди. Ошону элестетти эле мен. Сарайда ушундай куртка эмес, ал кезде ичиктерди жабынып алып, кээ бирде баягы кийип алып, тренировка кылганга туура келчү депчи. Ошондой, азыр мында ошондой тренировка кылчубуз. Ал кезде зал жок болчу. Ар кайсы жерден темир тезек чогултуп, ломдорду чогултуп, трактордун каткилерин чогултуп, балдар, айылдын балдары мындай үйдөгү мал салдын бүт баарын жайгаштырып коюп анан тренировкага келишчи да. Ал малды жайгаштыргычакты кечки 8-9-тар болчу. Анан түнкү 8-9-тарда тренировкага келип, андан кийин түнкү 12-ге чейин тренировка кылышчу. Кээде соревнованияга республика барабыз деген күндөрү таңкы 4-төн 7-ге чейин тренировка кылчубуз. Таңкы 4-төн 7-ге чейин. Андай балдар азыр баары үй бүлөлүү болуп жашап, эметип атышат. Жашоо өткөрүп атышат. Кээ бирлери бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Мисалы, могу нерсени айткым келет да, сиз ошол убактагы жана таңкы 4-төн баштап уже 7-ге чейин баягы тренировка кылып алуу деп атпайсызбы? Азыркы учурда мисалы жылуу жерде туруп, сонун мүмкүнчүлүктө бар туруп, 1,5 саат машыгуу өтө милдет да. Ар бир спортсмен үчүнчү мен кыйратып жибердим, анан монтуп жибердим депчи. Мынакей илгерки убактарда ушул агайларыбыз ушундай деңгээлде мүмкүнчүлүк жок болсо дагы, бирок спорттун артыкчылыгын, кооздугун көргөзөбүз деп ушундай бир чоң жертваларга барышкан да. Мынакей ийгилигибиз ошонун арты менен көп ийгиликтерге жетиштик. Айылда көп балдар тартылды,
көп азыр условиялар кээ бир жерде бар, бирок андай балдар чыгыш кыйын болуп атат. Балдарды спортко тартуу кыйын болуп атат азыр. Азыр ушундай. Сен залга жаңы келгенде мен эсимде бар экен. Балдар менен келип, ушу залды жакшы көргөнүңдүнбү, ушу залды жактырып, ушу залга отуруп калгансың да, ушул жерге келип. Анан ушу бутуңда травма бар эле. Гипс бар беле, же байланып эле, ушундай бир. Гипс бар болчу, гипс артында, уну артына байлап келген. Артына байлап ушундай. Бирок ушул залга тренировка кылсам болобу, ушул жагат эле деген оюңда болду да. Анан ушундан келип, күнүгө келип тур деп балдар менен чогуу келе баштадың. Техникумда студент экениңди билдик. Анан ошол менен кызыгың артып, күнүгө тренировкаңды, ошол гипсиңди да унуттуң. Кайсы убакта сенин гипсиң чечилип, кандай болуп эметкенинде эсимден чыгып калды уже. Өзүңдүн ошо тренировканы улантып кеткениңе байланыштуу көп нерсе унутуп калат экен да. Анын эсиңде калбайт экен. Анткени сеники прогрессивно кетти да. Күнүгө келгенде күнүгө өзүңдүн эмеңди, күнүгө даярдыгыңды күчөтө баштадың да. Меники да ошо күнүгө сага талапты көбүрөөк коюп, күнүгө талапты эметкен сайын уже жакшы жетишкен. 1,5 жылда жакшы жетишкенге жеттик да, билесиң да. Жакшы кандидат мастер спортко чейин жеттиң. Андай салмагың дагы кошула баштады. Ошон менен өзүңдүн баягы спортко болгон машыгууң ушул жерден жакшы старт алды да, старт алды. Ошол старт менен токтогон жоксуң. Азыркыга чейин мени сүйүндүргөн ошол спорт менен жүрөсүң. Мына дүйнөнү багындырдың, көчмөндөр оюнда элдин баардын сүймөнчүлүгүнө ээ болдуң. Мени кубандырат. Мына кожон колдун ташын да көтөрдүң. Анын үчүн да сыймыктандым. Мен көп сенин үчүн сыймыктанам. Анан ошол балдар, сен менен келген балдар да көпчүлүгү жакшы жетишкендикке жетишти. Жаман балдар болгон жоксуңар. Өзүңөрдүн поколениеңер жакшы болду да. Жакшы болду. Анын үстүнө дагы кийинки муундарга да жакшы тарбия берип атасың. Көп адамгерчилик көп нерсени жасап атасың. Мени кубанткан ушул эфирлерде жолугуп калганда элдин бардыгы мына азыркы учурда коронавирус деп жаман апат башталды дүйнөдө. Ошол дүйнөдөгү жаман апаттан кутулуш үчүн сенин эмгегиң көп нерселерди элди чакырып, элди үндөп, өзүңдүн болгон жардамыңды берип, жана колуңда барбы жокпу аны карабай, көп элдин баарын жардамга чакырганың мен үчүн кубандырат. Бул адамгерчилигиң. Жанагындай колунда жок адамдар оорулуу балдарын көтөрүп, ушундай зээндик эмиткен турмуштарга туш келип калганда ушу жардамыңды аябай алыстан болобу, жакындан болобу элдин баарына жар салып, жардам сурап ошолорго шыпа издеп жүрөсүң. Бул үчүн дагы адамгерчилигиң үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы. Бул спорттун артынан көп жакшы адамгерчиликтүү бала болуп өстүң, ошо кубаныш керек. Мынакей достор, агайыбыз көптөрү баягы силер сурап каласыңар, спорт көрөрмандарыбыз баары сурап калышат. Биринчи тренериң ким болгон, анан кийин келип алып эле могу нерсени айтып каласыңарбы, сен тигил тренериң болду беле, бул тренериң турбайбы деген эмес. Мына мен биринчи оор атлетикага кадам таштагандагы агайыбыз, жол көргөзгөн агайыбыз ушул агайыбыз болот. Ушул агайыбыз айтып өткөндөй эле ушул жерге келип, Нурганат деген инибиз дагы бар эле. Кел Нурганат, сен да бир-эки сөзүң айтып кет. Анткени Нурганат анда кичинекей эле бала. Ушул канча килограммда чыкчу элең? 50, 48да чыксың, 44 килограммда. Жаңы келгенде мен ошо бесим 44 болчу. 44 килограмм болчусуң, Бесим. Ошо келдик абыз келгенде ушул залга весим 44 болчу. Шу эсимде келдик байке келгенде бутунда ошо гипс. Биякта байкелер да бар болчу. Чоң катуу тренировка кылып жүрүшкөндөр. Агайыбыз сразу эле билди. Кеп физикадан эмес, кеп көңүлдөн экен да. Кеп желаниядан болсо, балдар дагы болбойт. Согон чогунан неме экен деп дагы
айтып жүрүштү. Бирок ошого карабастан 1 жылдын ичинде ошо балдарды базып өтүп, результатты көргөзүп, агайдын жүрөгүнөн орун алды да. Барыска ушундай. Нурканаттагы биринчи мектептен баштады да. Эң кичинекей, эң арык, эң мындай дилгир өзүнүн эмеси менен желаниясы аябай күчтүү бала болчу да. Кичинекей тренировкага эрте келип алчу. Анан кеч кетчү. Мектептин ушундай кичинекей жеринде бир штанга менен 9-мектепте токмок, чүй токмокто 9-мектепте баштаганбыз да. Ошол жерде ушу эң биринчи баштаган балдар ушу Нурканат болчу. Мына спортко талапкер болуп аяктады. Анан эми азыр турмуш шарты менен өзү финансист болуп иштеп атат. Мен эсимде тиги Нурканат жаңы мурда биз жаңы келип эме болуп жүргөн Нурканат сен арык бала болчу. 44 килограмм, бирок бою узунураак. Арык аябай штанга көтөргөндө ушунчалык бир коркчу элем. Качан бир сынып кетет да. Жок. Штанга Нурканат сынган жок. Штанганы канча ирет ийди десек жаңылышпайбыз. Канча ирет өзүнө чоң ийгиликтерди багындырып келди. Кандидат мастер спорта болду. Буюрса, иншалла. Эми жакшы ийгиликтер жаратты. Эми баягы жашоо турмуш экен, бардыгыбыз эле өз алдынча жашоо менен алек болуп, башка профессиялар менен кеткенге да туура келет экен. Бирок бизде болгон жок. Мен багытымды баягы бир нукка түшүрдүм. Мен ошол өзүмө ошол эле мисалы бияктан кеткенден кийин шаарга барганда суроо бердим. Мына 1,5 жыл болуп калды баштаганыбызга. Оор атлетика оорудан баштадык. Бирок 10 жылдын ичинде мен спорт менен жан багалат болдум экен деп өзүмө суроо бердим. Анан келечекте ушу мен окат кылса болобу дегиле спортсмендер Кыргызстанда деп суроо койдум да өзүмөчү. Мынакей азыр быйыл баштагандан бери почти бир дегеле баштаганыбыз 10 жыл болуп калды. Бирок 3 жылдын ичинде биз жыйынтык көргөзүп, бизге ошо кылып аткан аракеттерибиздин баардыгы жыйынтыкты көргөзүп, баягы тамакты бере баштады да. Кудайга шүгүр. Ар бирибиз спорт менен машыксак деле болот. Спортту бул ден соолук катарында кыла кетсек болот. Профессионалдуу спорт менен машыгып жан бакса албетте болот. Бул жөн эле физикаңа эмес, же болбосо же сен катуу күчтүү боец эмес, акылды кошо иштете кетиш керек. Ошо акыл менен биргеликте бийиктикке жете аласыңар да. Ушундай эми биздин келип, мынакей агайыбыз менен келип баарлашып кетели деген нерсе. Себеп дегенде биз ар бир адам ийгиликке жеткен сайын арттагы күндөрдү эстеп жүрсө, ошол баягы текеберчилик өзүбүздө болбойт экен да. Кичине болсо да сабырдуулук менен өзүбүздү мындай бир калпта кармап жүрөт экенбиз да. Көп адамдар ийгиликке жеткенден кийин арттагы күндөрүн, биринчи кадамдарын унутуп калышат дагы. Башка адамдарга болгон максаттары, же болбосо бир мамилеси өзгөрөчү экен да. Биз ошондой нерсени алып ыргытып жибергенбиз. Дайыма ушундай күндөрдө агайдын ар бир сөзүн угуп, эстеп, мен өзүмө суроо берип келдим де, сен ким элең дегенде мен оорулуу киши болуп спортко келгем деп дайыма өзүм жооп берип турам да. Ошондуктан агай сизге да чоң рахмат. Рахмат. Сага да ден соолук берсин. Дагы алдыда боло турган старттарда жакшы даярдык көр. Кийинки мына муундар, кийинки балдар сени карап өсүп жатышат. Мынакей келсеңер, бияка мынакей биздин балдар, Токмоктун жигиттери, кийинки муундар мына сени карап өсүп атышат. Акырын жакшы тарбия таалим бериш үчүн кийинки муундарга келечекке моюн сунуш керек. Келечек улам барган сайын биз болсо жашыбыз мынчага келгени менен артында кайра өсүш, сенин артыңда дагы балдар өсүп келиши керек. Муун бир нукта калбаш керек, баары өсүп жүрүп отуруш керек. Дүйнөгө таанытып, элди тааныткан мынакей спорт болсо, искусство болсо, ошонун ыргагында жүрө берели. Биздин Кыргызстаныбыз азыр жаман апааттан аман-эсен чыкса, дагы далай старттарда Кудай буйрса көрүшөбүз. Далай старттарда болобуз деп ойлойм. Мен дагы Кудай буйрса мени менен катышкан ветерандар арасында дүйнөлүк биринчиликте 90 жаштагы адамдар катышат. 90 жаш угутасыңарбы? Анан кийин дагы бир жолу айтып келем, 30тан ашып алып эле мага болбой калдыбы дегениңер токтоткула. 90 жаштагылар катышат. Эми биз дагы өзүбүздүн жашыбызды токтотпой дагы катышабыз деген
ойдобуз. Балдар да мынакей Кудай буйрса рахмат. жакшы ийгиликтер менен жаралабыз деген ойдобуз. Кудай буйрса Кыргызстаныбыз өнүгүп өссө, Кудай буйрса жакшы старттарда бир сүймөнчүктүү, кубанычтуу күндөр болот деген ойдомун. Сен дагы жакшы ийгиликтериң алдыда. Дагы сен только баштадың. Чоң рахмат. Чоң рахмат достор. Мынакей өзүңөр көрүп атасыңар, Токмок шаарындабыз, спорт школадабыз. Бардык ийгиликтердин биринчи кадамы ушул жерде башталган. Ушул жерде Раматылык Руслан Абасов агабыз дагы бунун ар жагында боксерский зал бар. Ошол жерде килейген алда эсимде, ошол килейген грушалар турат. Анан кийин мен бир жолу эртерээк келип бул залда отурам. Ар жакта бир даңкылдап эле да, бир кубалды менен бир стенаны уруп аткандай эле эме болуп атат да, сокку болуп атат. Анан аркы эме комнатага кирип карасам эле Раматылык Руслан агабыз да ошол жерде грушаны тепкилеп аткан экен да. Анан ушунчалык чоң киши эмес белем. Биз эми кичинекей балабыз, аябай баа бердим эле, ушундай чоң адамдар болот экен. Ооба. Тренировканы, сверх тренировка жасачу. Ооба. Анан бала жакшы. Ушул жерде дагы качат этип калды. Ооба. 9-мектепти бүткөн, биздин ошо мен 12 жыл иштеп жүргөн 9-мектепте тренировка кылып, ошол 9-мектептен баштап жакшы ийгиликтерге жеткен киши да ал бала да жакшы. Алла разы болсун. Бул жерден күчтүүлөр чыккан, дагы көптөгөн инсандар бар бул спорт школаны бүткөн. Андыктан бардык ийгиликтүү инсандар ушундай эле подвалдардан жана ошондой эле өтө мүмкүнчө шикарный мондай бир кооздугу менен жаралган зал эмес, ушундай сыяктуу чакан залдардан күчтүү спортсмендер, күчтүү атлеттер чыгат. Андыктан спорт сүйүүчүлөр жана ошондой эле кадырмуу көрөрмандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин чакан кичинекей кезибизден башталган кадамыбыз мынакей ушул жерде жана ушул агайлар менен, ушул балдар менен биргеликте болгон. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков. Биздин каналга катталып, дайыма жакшы комментариңер жана полезный суроолорду өзүңөр үчүн калтырсаңар болот. Assalamu алейкум.